Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşraful enbiyai vel mursalin. Hurmatly musulman bir tuğanım, Allah Taala'nın kalosy menen bul berekeli bolgan Ramazan ayıdagı biz menen koştoşusuna az gana wagtlar kaldı, az gana günдөр kaldı. Muna şonduktan bul aydy kimde kim ibadat menen, bul aydy konoktoy kabul alıp, günülörünü tawba kılıp, ibadattar tırışıp ötkөрgөн bolsa, anda Allah Taalaga maktоо aytсын. Kılgan ibadattарын Allah Taaladan kabul bolуусун tilenip kayra suransın. Alem kimdegi bul aydyga жеңил карап, аны кайдагерликте өткөрүп жиберген болсо, анда кетирген кемчилдиги үчүн Allah Таалага кайра көп тооба кылсын. Бул адамдар үчүн дагы Рамазан айынын жакшылыктарынан пайдаланып калууга мүмкүнчүлүк бар, убакыт бар, дагы кеч эмес. Жада калса жасаган күнөөлөрүнө алардын жаны алкымына келип калганга чейин, каргара тартып, жан берип калганга чейин кылган күнөөлөрүнө тооба кылып, Allah Таалага кайтып алууга чоң мүмкүнчүлүк бар. Allah Таала Кур'ан-ы Каримде муну баяндап, силер Allah Тааланын райымына үмүт үзбөгүлө деген. Кылган күнөөңөргө тооба кылгыла, Allah Таала кабыл кылат деген. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, бул тообаны биз эртелетишибиз керек. Кечиктириштик бул өтө чоң катуу эсептелинет. Биз жан барып аткан кезибизде тообага жетишип калабызбы, жетишпей калабызбы, Allah Таалага маалым нерсе. Ал эми ким тообадан куржалак кылган болсо, Allah Тааланын ибадатына келбей, мурунку эле абалында, күнөө кылып жүргөн абалында, же намаз окубаган абалында, парыздарды аткарбаган абалында, арамга жакындаган абалында жан бере турган болсо, бул адамдын акыбети өтө начар, өтө оор болуп калат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз Allah Тааладан коркойлу, эртең кыяматтын оор күнүнөн коркойлу, биз дозок азабынан коркойлу, кабыр азабынан коркойлу, эртең Allah Тааланын астында туруп эсеп кысап берүүдөн корколу, дагы тообаны эртенетели, аны кечиктирүүдөн биз этият бололу. Эми Allah Тааланын бизге кылган ырайымы менен бул айда дагы бир өзгөчө ибадат бар. Бул садакатул витр, витир садакасы. Садака витир бул Рамазан айында орозо кармаган адамдардын Рамазанда кетирген ката кемчиликтерине үчүн, орозодо кетирген кемчиликтерин тазалап коюу үчүн, аларды оңдоп коюу үчүн, орозосундагы толугураак кылып коюу үчүн Allah Таала мына ушул витир садаканы кимдин мал мүлк болгон болсо, кимдин куч кудурет жеткен болсо, мына ушуларга парыз кылган. Садакатул витир бул кимдин өз негизги муктаждарынан сырткары дагы 85 грамм алтындын өлчөмүнчөлүк үйүндө мал мүлк боло турган болсо, буларга садака витир бериштик парыз болуп эсептелинет. Бул важип. Эми бизге дагы катуураак түшүндүрөк болуш үчүн парыз деп түшүндүрөбүз. Экөөнүн ортосунда бир аз айырмалар бар, бирок негизги максат бирдей эле, бул парыз болуп эсептелинет. Демек, парызды аткарбаган адам күнөөкөр болуп калат. Өтө чоң бир күнөөгө батат. Ким садака витирдин берүү шарттары табылып туруп, бирок садака витир бербей кое турган болсо, бул адам чоң күнөөгө батат. Албетте садака витирдин бизге важип болуштугу бул пайгамбардын сөзү менен бизге важип болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди бул нерсеге буйруган. Ал эми пайгамбарга моюн сунуштук бул Allah Таалага моюн сунуу. Allah Таала Кур'ан-ы Каримде баяндап, "Омай ютаи расула факад ата Аллах". Ким пайгамбарга моюн сунган болсо, демек ал Allah Таалага моюн сунуптур дейт. Allah Таала Кур'ан-ы Каримде "Ома атакум расулу фахудуху, ома нахахум анху фантаху". Силерге пайгамбар эмнени алып кел буйруган болсо, аны аткаргыла дейт. Эмнеден тыйган болсо, аны таштагыла, ага жакындабагыла деген. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бул садакатул витирди милдет кылып берген, важип кылып берген. Кимдин куч кудурет жете турган болсо, ким куч кудурет жетип туруп садакатул витирди бербей кое турган болсо күнөөкөр болуп калат. Албетте бул адам орозо кармаган болсун, же орозо кармабаган болсун, же орозо кармоого күчү жетпеген болсун, буларга важип болуп эсептелинет. Өз жаны үчүн бериштик, жана өзүнүн карамагындагы карап аткан жаш балдар боло турган болсо, мына ошого бериштик. Бул жогоруда айткан адамдарга милдет болуп, важип, парыз болуп эле эсептелинет экен. Эми мунун хикматтуулугунан биз жогоруда айткандай эле орозо адамдын кетирген кемчиликтерин түздөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келгенде Абдуллах ибн Аббас айтат: "Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям закат аль-фитр". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям битир садаканы парыз кылды дейт. Тухратан лис-саим минал лагви ва рафас. Орозо адамдын орозодо сүйлөп алган, жаңылышып сүйлөп алган ката сөздөрү үчүн дейт. Жана жалган сөздөрү үчүн, алар тазалап коюу үчүн дейт.
Ва ту'мата лил масакин. Экинчи хикматтуулугу кедейлерге тамак аш болуу үчүн дейт. Кедейлерге ихсан кылуу үчүн, кедейлерге жакшылык кылуу үчүн дейт. Мына ошо орозо айт күнү байлар жыргап кубанап майрамдашат. Мына ошол күнү кедейлер дагы байлар менен чогуу майрамдасын деп, алардын дагы маанайы көтөрүлсүн деп, алар дагы ушул күн майрам экен деп кубансын деп, ошол күнү байлардан тилемчилик кылуудан алыс болсун деп Аллах Таала мына ушу садакатыл витрди бизге важип кылып берген. Демек, бул эң чоң ибадат. Буну берген адам соокко батат. Сиз жөнөккө садака берген болсоңуз, анын фазилети канчалык улук. Бирок бул важип болгон ибадат, парыз болгон ибадат. Мунун соогу андан сайын эселеп көбөйтүлүп берилет. Демек, биз буга дагы маани беришибиз керек. Үчүнчүдөн, мунун хикматтуулугу Аллах Тааланын берген неаматына шүгүр кылыштык. Мына ушул айда Аллах Таала сизге Рамазан айынын орозосун кармалууга тафик берди. Сизге жеңилдик берди. Сизге мүмкүнчүлүк берди. Бул Аллах Таалага шүгүр кылууга сөзсүз түрдө татыйт. Анткени канча деген адамдар бар, орозо кармай албай жүрүшөт. Канча деген адамдар бар, туура жолго келе албай адашып жүрүшөт. Канча адамдар бар, кабырда ушу орозону кармай кеткендиги үчүн өкүнүп жатышат. Алла, мен дүйнөгө кайтарсам, мен бар орозо кармайын деп. Рамазандын жакшылыктарын пайдаланып калайын. Рамазанда намаз окуп калайын, Рамазанда садака берип калайын, Рамазанда дагы башка ушундай ибадаттар кылып калайын деп, алар өкүнүп кайгырып жатышат. Бирок Аллах Таала сизге мына ушул мүмкүнчүлүктү берди. Орозону кармады. Таравихти окудуз. Колдон келген садакаларды бердиз, тасбихтерди айттыңыз, истигфарларды айттыңыз. Бул шүгүргө татый турган нерсе. Бунун шүгүрү не экен? Мына ушу садакатыл витр. Аллах Таалага шүгүр иретинен бериле турган дагы ушу садакатыл витр болуп эсептелинет экен. Биз буга дагы маани беришибиз керек экен. Андан кийин дагы эми садакатыл витрдин кээ-бирки өкүмдөрүн айтып кете турган болсок, эми садакатыл витрдин өлчөмүн бүгүнкү күндө бизден муфтият тараптан өлчөп чыгарып койгон. Муну ошого карап бере беребиз. Бирок дагы биз кээ-бирки маселелерди дагы кошумчалап айтып кете турган болсок, биринчи садакатыл витр бул сөзсүз түрдө тамак аштан болуш керек. Адам баласы жей турган азык түлүктөн болуш керек. Кайсыл чөлкөмдө кандай тамак аш өрчүгөн болсо, мына ошодон бериле берет. Пайгамбар салам доорунда муну курмадан, арпадан, будайдан, мейизден жана курттан берчүле. Ошолор заманда мына ушул нерсе тамак аш болуп эсептелинет эле. Ал эми биздин бүгүнкү күндө деле ушулар бизге тамак аш жана дагы кошумча күрүчтөн берсе болот, макарондон берсе болот, дагы не бар, нокот бар, дагы башка ошол нерселер биз тамак аш болгон нерседен берсе болот. Мунун өлчөмү 1 саа дейт. 1 саа арпадан жана мейизден жана курмадан. Ал эми будайдан жарым саа. 1 саа деген бул ушундай өлчөм болгон, пайгамбар доорунда ошо саа деп ушундай өлчөшкөн, муд деп ушуну өлчөшкөн. Ал эми биздин бүгүнкү күндө муну килограмм ала турган болсок, 1 саасы 3 килограмм болот. Демек, курмадан 3 килограмм ар бир адам башына, же арпадан 3 килограмм ар бир адам башына ушундай. Же болбосо 1,5 килограмм будайдан бул. Эми биздин Ханафи мазхабында ушундай будайдан бериле турган нерсе. Ал эми башка нерседен бере турган болсо, бул өтпөй калат. Мисалы үчүн жандыктар жей турган нерседен берсе өтпөй калат. Андан кийин дагы бул үй буюмдарынан берсе өтпөй калат. Кийим кече, үйдө төшөк бөшөк, же идиш аяк, же үйдө ошого бир кийим кечелерден бере турган болсо, бул дагы өтпөй калат. Сөзсүз түрдө тамак аш болуш керек. Андан кийин дагы бир маселе бар, бул акчалай маселе. Акча менен берсе өтпөй деген маселе бар. Бул алымдар ортосунда өтө бир чоң талаш маселе. Биздин Ханафи мазхабында акчалай берсе өтөт дейт. Садакат витр ошол 1 соонун 1 соо 3 килограмм курманын акчасы канча болот бүгүнкү күндө? Ошого карап чыгарып коебуз. Же 1,5 килограмм, 1,5 килограмм будайдын акчасы канча болот? Ошого карап чыгарып кое беребиз. Бул биздин Ханафи мазхабында бүгүнкү күндө ошо кедейлер акчага көбүрөөк муктаждык болгон себептүү акчалай берсе өтөт деп айтат. Ал эми башка мазхабтарда, жумхур уламаларда булар не дейт? Сөзсүз түрдө тамак аштан болуш керек дейт. Акчалай берсе өтпөй калат дейт. Ошондон урматтуу мусулман биртуганым, өзү тамак аштан берген жакшыраак. Эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, өзүңүз колуңуздан алып барып берген жакшы ошого. Биз не кылабыз? Жанагы мечитке алып барып салып коебуз. Ушундай кылып коебуз да. Өзү муну ар бир адам өзү алып барып бериш керек. Эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ал эми кимге беришин билбей, эчтеке билбей кала турган болсо, анда мечитке алып барып бериш керек. Ошо мечитте имамдар, кандай муктаж адамдар бар, ошолор таап берип кой сиздин ордуңузга. Ал эми сиз мүмкүнчүлүгүңүз боло турган болсо, өзүңүз ошол бар макарон алып, un алып, май алып,
алып барып бере турган болсоңуз, бул садакатыл витрдин эң жакшысын берген болосуз. Өзүңүз менен колуңуздун барып берген эң жакшы берген болот. Өз убагында берген болосуз. Ал эми жана мешитке берген болсоңуз, булар кийин айыт бүткөндөн кийин таратат. Эми бул жерде бир аз маселелер бар. Бирок өзүңүз ошол бергениңиз жакшы. Ал эми кайсыл убакта бериш керек дегенде, бул өзү орозо айыт күнү багымдат убагынан баштап айытка чейин парыз. Ошол убакта бериш керек. Ошол убакта парыз болот биз жогору айткан адамдарга. Ал эми андан алдын берип койсо болот. 1-2 күн алдын берип койсо бул жакшы амал. Бул деле мустахаб көрүлгөн амал. Эң жакшы учуру айыт намазга бара жатып берип койгон учур эң жакшы учуру. Мына ошо сүннөткө ылайыктуу. Ал эми 1-2 күн алдын берип кое турган болсо, же Рамазандын айы кириш менен берип кое турган болсо эле, бул кабыл боло турган садака витр. Ал эми кимде ким орозо айт намаздан кечигип кала турган болсо, андан кийин деле бунун мойнуна сакыт болбойт. Кийин деле өтөп коюштук. Буга милдет болуп эсептелинет. Бирок садаканын, витр садаканын соогун эмес, жөнөкөй катардагы садаканын соогуна эргешип калат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, буларды кимдерге бериш керек дегенде, ошол зекетти кимдерге бериш керек? Ошолорго берип койсо болот. Мисалы үчүн, кедейлерге, жетимдерге, жесирлерге, Аллах жолундагыларга, карызы барларга, мына ушуларга берсе, жакшы болуп эсептелинет. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга туура ибадат кылууга тавфик берген болсун. Берген садакаларыбыз Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун. Кыямат күнүндө бизге соогун көргөзсүн. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.